дарак окшойт да, буякта бир нерселер байлап коюптур го баягы. Эми элдер келгенде жанагы Ахун бабаны отургузган дарак экен да. Канча кулач экен? Азыр көрөбүз да. 2. Бүгүн эсептеп бүтпөйсүз го. 3 4 5 болсо. Оппа. Ой, ма тамырлар бияка чыгып калган. Мына тамырлары да турабы? Тамыр эмеспи? 6. Бисмилла. Канча экен? 7 кулач экен. 7 кулач болгондо билесиңби, бул канча жылдык деп ойлойсуң сен? 100 жылдай го дейм. Бирок менин маалыматым боюнча бул дарактын отургузулганына 5-6 кылым тегерек болгон дейт. Так ушул даракты башта айтып өткөм, жанагы Олия Ахун баба отургузган дейт. Ал ошол бул дарак анын ушул кыяматка чейин курубайт деп айтып жүрүшөт эми маалыматта. Мына ушундай сырдуу дарагы жайгашкан айылды биз бүгүн бекеринен тандабаган турбайбыз. Сөзсүз түрдө да бул айылда бул дарак менен кошо үңкүр, күмбөз, аябай эле бир өзүнө сырды тарыхый маалыматтарды көп камтыган. Бул көрсөтүүнү ошону ачып беребиз. Ооба. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз азыр кесиптешим Кайрат Жапаров экөөбүз Лейлек районуна караштуу Тайлан айылындабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул өзгөчө сыйкырдуу, кереметтүү, табышмактуу Тайлан айылы тууралуу сиздерге айтып бергенге аракет кылабыз. Кеттик анда. Кеттик. Бул жагынан жүрбөйсүңбү? Айланып. Жагынан барабыз. Охо, сонун айылга. Бүгүн күн жаман сонунга. Айыл негизи толуу айыл экен, Эми карасаң, эми борбордон канчалык алыстыкта жайгашса дагы айыл ушундай асфальт экен. Кооздугу дагы башкача экен. Мал чарбачылык кармайт окшойт, жана негизинде мал чарбачылыгы окшойт. Малдарын айдап бүтүп баратканы го. Күндүн жылуулугун караңбы, бүгүнкү күнгө аябай күн жылуу болуп атат. Негизи Кыргызстандын бардык айылдары эле ушундай кооз болот өзү. Айрыкча мындай жазын болот, эми кышкысын деле өзгөчө да, туурабы? Ооба. Кышкысы деле өзгөчө да айылдан. Кар өзгөчө мына тоолорунда. Тоо жаакын карасаң, абанын тазалыгы, укмуш. Тойдон кайтканбы? Четирак чыгып алган машина келди. Мындай. Бийик экен да өзү мындай. Өйдө карап кетет экен да. Салам алейкум. Кандайсыздар? Сыздарбы? Мектеп ушул жерде экен да? Саламатсызбы? Салам алейкум. Салам алейкум. Аксакал кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кыш менен алышып атасыздар. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жерде көп адамдар ушул жерде. Аксакал, мына ушул сиздердин айылыңыздарга келип, ушул айылыңыздардын тарыхына кызыгып жатабыз. Ошо айылдын тарыхы жөнүндө бизге айтып берсеңиз жакшы болот эле. Биринчиден келгениңерге кош келипсиздер биздин айылга. Ана Баткен областынын эң кетик айылдардын бирөөсү Тайлан айылы деп аталат. Тайлан айылы Исфана шаар башкармалыгына караштуу айыл. Бул жерде эми Тайланд илгертен ата бабабыздан мурдатан айтылып келген сөз да бул.
Мунун жандырмаганы көп деле кыйын го. Бирок жашыл деген маани билдирет экен да, жашыл, дарактуу, суулуу деген жердин түшүнүгү бар экен да. Мына чет мамлекеттерде, мына Чыгыш Азияларында ушул жерде ошо сөз бар экен да. Славардан караганыбызда сөздүктөрдөн. Ошо жашыл жээк, жашыл дарактуу, суулуу деген жерди билдирет экен да. Ошонун атынан коюлган деп эле жүрөбүз, Таиланд деп. Демек Таиланд экен да бул мындай. Таиланд десеңиз Баткендеги Таиланд. Баткендеги Таиланд экен. Туппа туура. Аксакал, чындыгында айылыңыздар абдан кооз экен. Эми кышы жылуу, жазы салкын. Негиле айылдын аба ырайы кандай бул? Кышы мына 4 мезгил бізде ушу биздин айылда байкалат да. Кышында мына өтө деле суук деле болбойт. Ысык деле болбойт. Ошо мисалы үчүн мына 20 градустун аяк биягында болсо бүт суук деген сезилет да. А жайында болсо мына 30 градуска жакын болот жайында. Ошо күзүндө мына жазында өтө жакшы климат шарты, өтө жакшы айыл да бул жердин. Тоолго жакын. Көргүн келсе, Таиланд айылына. Туппа туура айтасыз. 4 мезгилин көргүңүз келсе бизге келе бериңиздер. Айылдын ажары дегенде ошо айылдын ажарын ушул жерде көрсөк болот да. Пайгамбарыбыз жобосум Аллах ушул жерге бир көз кырын салып өткөнбү деп да ойлойсуң. Бейиштейдиң. Бейиштен жерде болот. Башка жактагылар баардыгы суктанат биздин айылга. Ушул жерде мол суу мол да. Анан Саратан ушу күн ысык күндөрү дагы ушул жерде өтө салкын болот. Ушул жерде рахаттанып, кылып, өзүнчө бир абасы башкача аба бар да бул жерде. Тазалык дегенде мына экологиясы өтө таза. Дарактуу жер. Демек картайбайт тең. Сиз канчага кирдим дедиңиз? 75-ке келген. 75ке мына 50дөгү жигиттей турасыз. Демек айылыңыздардын аба ырайы, погодасы ушуга ылайыкташкан экен да. Рахмат. Жердеги адам картайбайт да. Туппа туура ушундай. Качан түптөлдү эле айыл? Сиз канча убакыттан бери жашайсыз дегендей бул айыл? Илгери мына Октябрь революциясына чейин деле бул жерге түптөлгөн айыл болгон. Ушул жерде мына табиятты каза турган жерлер бар, тарыхый нелерди казган убакта ушул жерден көзөлөр чыккан. Мына сайдын башынан. Ошого караганда бул жер илгертен эл отурукташкан айыл деп эсептесе болот да. Ошо элеги тарыхый нелерге карап туруп, эле казган жерлерде ошо көзөлөр чыккан. Ошого караганда илгертен болсо керек деп. Мурдатан ушу кыргыздар отурган айыл деп эсептейбиз. Сиз өзүңүз ким болуп иштегенсиз? Мен өзүм кесибим мугалим. Мугалим болуп туруп көптөн бери ушул жерде иштеп, ушул жерден пенсияга чыккан адаммын. Мына ушу өзүбүздүн мектепти башкарып, ушул жерде 25 жыл башкардым да ушул мектепти. Окуу бөлүмүн башчы болуп, 15 жыл пенсияга чейин 15 жыл директор болуп, ушул мектепти башкарып келгенмин ушул жерден. Ошонан бери азыр эми жашыма байланыштуу пенсияга чыгып, азыр убактылуу карыялыкты өткөзүп жатам да. Аксакал, сизге рахмат чоң. Рахмат. Буюрса, бизге жана айылга киргенде дагы бир аз айыл тургундар менен сүйлөшүп калдык. Мындай бир тарыхый жайлар көп экен. Айылыңыздарды биз кыдырууну улантабыз. Рахмат. Бизде дагы эме бар да, мына жерде улуу ата мекендик согуштунга катышуучулардын, курман болгондордун эстелигин орнотконбуз. Мингүл, сен балдар бакчасы менен таанышканча биз Аксакал менен ушул Таиланд айылынын борбору аталган негизги иш-чаралар өткөн жеңиш дөңсөсү менен таанышып келели. Жүрүңүз, анда кеттик. Дайыма ушу эскерейик деп ушул дөңсөнү атайын өзүнчө эле бул дөңсө өзүнчө белгиленип турат да, көтөрүлүп турат, анча мына айылдан жогорураак көтөрүлүп турат, ушул жер алыстан көрүнсүн. Ата бабалардын руху ушул жерде турсун. Ошолорду дайым эскерейли деп ушул дөңсөнү жеңиш дөңсө деп атап койдук да. Ушул дөңсө мына бул жерде мына эстеликтердин баардыгы жазылган. Согуштан курман болгондор аттарына чейин, жеңиш менен кайткандар деп эки бөлүп туруп жазганбыз ушул жерде. Ошолордун аттары түбөлкө ташка тамга басканда ушул жерде басылган. Мына бул жерде эч ким эч нерсе унутулбайт дегендей, биз өткөн тарыхыбызды унутпашыбыз керек да. Ошо өткөн тарыхыбызды унутпаган үчүн мына жакшылыкты сезип жатабыз. Жакшы заманда жашап жатабыз. Мына өзүбүзгө эгемендүүлүк болдук. Бул дагы бүт ата бабалардын, ушу аталарыбыздын эмгеги. Бул эрдигин эч качан эстен чыгарбаш керек. Мына бул эстеликте мына жазылып турат. Бардыгы мына
Soğuştan kurman болгондор. Алар kurman болуп келбей калгандар. Мына бул жердеки бир үй бүлөдөн 2ден дагы кайтпай келген. Мына Бөрбаев дегендер, Исаев дегендер мына бул жердеки экөө, Маткаримов, Матказиевдер мына Осмонов дегендер мына 2ден. Ар бир көрбөйсүздөр. Кичинекей айылдан 2ден бар келбей калган Сүйүнов дегендер мына 2ден. Саматов деген бар. Таштемиров, Саматов дегендер мына. Бул адамдарды эстебесек, эскербесек, бизде эч ким сыйлабайт, урматтабайт, даңктабайт. Демек бул жерден келип айылдын жаштары ата бабалардан үлгү алып, 9-майга арнап ушул жерде чоң жыйын өткөзөбүз. Айылдык. Азыр эми эч ким калды, ошо мурда ошо согуштан кайтып келгендерди ушул жерге отургузуп, аларга сый тамак берип, алардын өткөндөр айткан тарыхтарын угуп, окуучуларыбызды ушул жерге топтоп, эли журт баардыгы ушул жерге топтолуп туруп, ошондо бир чоң жыйын өткөзөбүз да дайыма. Азыр деле ошол. Эми көп өтүп кеткендер азыр калбады. Баардыгы жаткан жерлери жайлуу болсун алардын. Тылда иштегендерди, ошо согушта иштегендерди ушул жерге биз негизинен тарбиялык ишти жүргүзөбүз да алардын. Алардын аттары эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Алардын ар бир кадамы, ар бир эстеги ушул биз дайыма эстеп турушубуз керек. Ошого арналган бул дөңсөк. Дайыма мына айрыкча биз мына окуучу мектепке жакын болгондон жаш муундарды ушу мекенди сүйүүгө, эли журтту сүйүүгө, мекенди коргоого деген багытта тарбиялайбыз да. Булардын басып өткөн жолу бизге тарых, бизге үлгү. Ошондо эстен чыгарбаш үчүн ушу дөңсөөнү атайын жасап, эл журттун колдоосу менен ушул дөңсөөнү уюштурганбыз да. Айланасын толор бурчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган, биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биз азыр Тайлан айылындагы жападан жалгыз балдар бакчасынын алдында турабыз. Бул балдар бакчасы чакан болгону менен ушул айылдагы мектепке чейинки билим алууга муктаж болгон балдардын зарылчылыгын камсыздап келет. Эң негизгиси бул билим берүү мекемеси элдин демилгеси менен ачылган. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатчылык. Жакшы келип калдыңарбы? Келгиле. Биздин азыр бул тайпабыз, орто тайпа. Кирсеңер болот. Жүргүлө. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Жакшы окуп атасыңарбы? Ооба. Биздин бул орто тайпабыз, бизде Акшола балдар бакчасында 3 экөөсү толук смендүү тайпа, бирөө кыска мөөнөттүү тайпабыз бар. Азыр бул силер көрүп аткан бул жердеги орто тайпанын тарбиялануучулары. Жалпы канча бала бар? Жалпы биздин бала бакчада 62 тарбиялануучу тарбияланып жатат. Ушул бакчабыз негизи 310 квадрат метр жерде жайгашкан. Ушундай кичинекей болсо дагы биз өзүбүзгө жараша шарттарды түзүп, ушул 62 балага билим тарбия берип жатабыз. Жүргүлө анда. Экинчи кенже тайпабызга Саламатсыздарбы? Саламдашабызбы? Саламатсызбы. Ширин балдар экен, а? Биз бул дагы экинчи кенже тайпабыз. Жаттак тайпа. Мында 20 бала билим тарбия алып атат. Эжекелери тарбиячыбыз Интисар Жанжегетова, жардамчы тарбиячыбыз Усарова Мархамат. Биз ушундай бул бөлмөлөрүбүз өтө тар болсо дагы биз аракеттенип ушу балдарга терең билим, татыктуу тарбия берүүгө аракет. Ооба, аябай жакшы жасабыңыздар. Сонун. Бүгүнкү сабактарыбыз ушу жогору жері боюнча унааларды өтүп аттык эле. Балдарга азыр билет чаттатып сабагыбыз аяктап калды. Булар да жаттагы менен, э? Ооба, жаттак тайпа булар. Балдар
Кимир билет? Эгерде кимир айтып берсе, мен шоколад берем. Ayazata koket, bir tacıtı kükümbüz, öbüriyeti tacı becer geyi kükümbüz. Ой, молодец. Алихан, кана сен айтып койчу Башын. Şimdi çiğ çapanı kebirde aksakal kızımına karşı kırıyla erzatan. Ой, Азамат. Биздин ушул имарат 1988 жылы салынган. Ошол эл ашар жолу менен алгач набайкана болуп салынып, ошол 2013 жылга чейин иштелип келди. Ушул 2013 жылы Исфана шаар мэриясынын, ошондой эле ЮНИСЕФ коомдук бирикмесинин каржылоосу менен кошумча имаратты кошуп, анан биз ыңгайлашкан жамааттык бала бакча кылып ачтык. Ушул бизге аябай муктаж болдук ушул бала бакчагачы. Себеби биздин Тайлан айылы Исфана шаарына өтө жакын болгондуктан биздин айылдагы көп жаштар эмелер ушул жумушчуларыбыз Исфана шаарына барып иштеп келишет. Алардын балдары кароосуз калып, анан ушул бала бакча ачканга муктаж болдук. Биз алгач ушул биздин ушу ардагер эжекебиз, ушул айылдашыбыз Асранкула Мактым эжеке ушул демилге көтөрүп, ушул элдин демилгеси менен ушул эжекенин мындай жардамы менен ушул бала бакча ачылып калды. Анан 2015 жылдан бери ушул бала бакчаны да эмгектенип, ушул мен жетекчи болгондон бери ушул 2 жатак тайпа ачтык. Бир кыска мөөнөттүү тайпабыз бар эле өзү. Ушул күнгө чейин 62 балага ыңгайлаштырып, өзүбүз ушул жыл сайын 62 баланы тарбиялап атабыз. Жаңы садик куруу боюнча? Ушул жаңы садик куруу боюнча быйыл ушул Исфана шаар мэриясына азыр мэрибиз жаңы жаш мэрибиз келген. Ушу Чыңгыз Рысов, ошондой эле акимибиз Алмазбек Рахманкулович ушу аракет кылып атат. Ушул быйылкы жылы биз жерибиз даяр жаңы бала бакча куруп бергенге. Айылдагы мектеп 47-жылы ашар жолу менен салынган. Бүгүнкү чейин бир топ оңдоп түзөөдөн өтүп отуруп, учурда заман талабына жараша билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. 1961 жана 1983 жылдары кошумча 2 класс колхоздун каржылоосу менен салынган дагы. Мына ошондон бери арадан бир канча убакыт өтүп, мектеп жараксыз болуп калгандыгына байланыштуу 2010 жылы бизде Сайыт Байымы тарабынан мына ушул мектеп салынган. Ал эми 2011 жылы пайдаланууга берилген. Бизде мектепте 18 мугалим, 11 техникалык кызматкерлер, жалпы 174 окуучуга билим жана тарбия берип келүүдө. Негизи мектепте мугалимдердин педагогикалык составы бардыгы толук, кадрлар баары жетиштүү. Мектепте мугалимдердин арасында 3 билим берүүнүн мыктысы, 5 билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасынын ээси жана бир канча областтык жана райондук деңгээлдеги ардак грамоталарды алган менен тажрыйбалуу мугалимдерим эмгектенип келет. Мектепте негизги биздин максатыбыз окуучуларга азыркы мезгилде жаңы заманбап технологиялардын жардамы менен инновациялык ыкмалар менен сабактарды өтүү, окуучулардын билим сапатын көтөрүү жана ошону менен бирге окуучуларды бир адептүү инсан болууга тарбиялоо биздин негизги максатыбыз. Мына тоонун астында жайланышкандыгына байланыштуу, борбордон алыс болгондугуна байланыштуу болсо дагы, бирок бизде Исфана шаар мэриясы тарабынан өтө жакшы жардамдар берилип атат. 2019 жылы бизде мына спорт залыбызды буга чейин жылуулук системасы болгон эмес. Анан жогорку корпусубуз бар эле, ал жакта тамактануу үчүн Мирска уюму менен иштешип, балдарыбыз ысык тамак менен камсыз болгондугуна байланыштуу ушул мэрия бизге өтө жакшы жардам берип, паровой системада жылуулук системасын камсыз кылып берген. Ал эми бул мектепте болсо, ошол мектеп пайдаланууга берилген жылы эле жылуулук менен камсыз болгон. Исфана шаар мэриясы көмүр менен, электр энергиясы менен үзгүлтүксүз бизди камсыз кылып турат. Негизи шарттардын баары түзүлгөн. Азыркы учурда биз мына билим берүү жана илим министрлигинин жардамы менен келечекке карай билим алуу деген долбоордун алкагында мектепке 20 компьютер келип атат. Бул компьютер окуучулардын
ушул азыркы технологиялар менен иштөө жөндөмдүүлүгүн арттыруу жана окуучулардын ушул азыркы инновациялык ыкмалары менен балдардын билим деңгээлин көтөрүү деген максат менен келип атат. Тайлан айылы Исына шаарынан 1 километр алыста жайгашкан. Тайлан айылында 350 кожолук бар. 1365 та население бар. Тайлан айылында bir мектеп бар, bir ФАП бар, bir садик бар. Миңгүл, билесиң, негизинен ушул Кыргызстанда ушундай жана сырдуу, табышмактуу жерлер абдан көп. Анын ичинде мына биздин Баткен областында дагы ушундай жерлер көп да. Мына ушул азыр биз келген мына Асти Ахун баба деп коет экен. Бул жерде аны өзүнчө бир өзүнө көп тарыхты сырларды камтыган. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Саламатсыз. Жакшысызбы? Жакшысыңарбы? Келгиле. Кандай, келип калдыңарбы? Жакшы биздин жерге. Сиз ушул жерде карайт окшойсуз? Мен ушул жерде. Ахун баба деген ушул жерде, мен ушул жерде. Адамдар келгенде телефон кылып чакырат, келип күтөбүз. Бул жерде эмне сыйынып кетишеби же эмне үчүн келишет? Бул эски Ахун баба деген бул өтө ыйык адам болгон. Кудайга жакын айтканы болуп турган да. Ошого азыр бул жерде келген адамдар баласыздар келет, бала көрбөгөн, перзент көрбөгөндөр келет, ооругандар келет, жара чыккандар келет. Ошондон Кудайдан сурап эмгек кылгандар келип балалуу болуп кетишет. Анан муну жара пара болсо топурактарын сүркөшөт, ошонун жаралар кетишет. Ар кандай себеп табышат да, анан көп адамдар келет, ар жактан келет. Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, азыр Россиядан дагы мына өзү кыргыздар азыр союз тарканда мурда билбейт эди, азыр Россиядан ошону түшүгө аян болот экен. Кебил ошо өзүңдө ушундай ыйык жер бар. Барып ошо жерге барып кан чыгарып, сыйынып ке. Сен ушундай болуп жатасың дейт экен, келип жазы кышы келип кетип турат да. Мындай жөн деле Куран окутуп кетсе болот да? Жөн деле өткөн кеткендерге, Ахун бабаларга биринчи Кудайдан сурайт да, анан Ахун баба себепкер болуп калат да. Алдап тагылбайлыбы? Биз Миңгүл бир бата кылганча андан ары бул сиздин атыңыз ким эле? Азирет Кула аба менен ушул жердин кененирээк тарыхы менен таанышпайлыбы? Биринчи бата кылганча жүрүңүз. Мына ушундай олтурак. Мына шу Ахун бабанын күмбөзү. Мурда топурактан болуп турчу да, муну 80-жылдары өсөрүп Жалал деген менин абагам болгон атамдын агасынын баласы болгон 3 жолу Кыргызстанга депутаты болгон. Ошо кайрадан кирпич менен жаңылап колдо ташыганбыз мыяктардан. Кирпич этип жок да, жол жок да. Ашары менен муну тургузуп кирпичтен кылып койгонбуз. Анан үстөгүнө дагы ушул жерге келип сыйынып жүрчү адамдар жасап келип коюп коюшту. Жергиликтүү эле тургундар, а? Жергиликтүүлөр, элдин, күчү элдин жардамы менен. Ушунда канча убакыт болуп атат бул күмбөздүн курулганына? Так маалымат барбы негизи? Бул өтө эски күмбөз, бул жаңы күмбөз 80-жылдар болгон. Ага чейин эски күмбөз болгон. Ага чейин эски күмбөз топурактан болгондо, аякта кийиктердин мүйүзү бар. Ошол өсө Жараловдун атасы мергенчи болуп, ошол кийиктердин мүйүзүн полный коюп койгон. Азыр мунун арт жагын карасаңар, ошол жакта кийиктердин мүйүздөрүн коюп койгон. Кийин адамды көрсүн деген билбейм, ушундай коюп койгон да. Бетке келип ичине кирмек, Ахун бабанын күмбөзү турат, азыр көрөсүңөр, сыйынасыңар. Аякта эки жактары от жакчу жерлер бар. Мына чилдеханасы болгон Ахун бабанын. Анда bir bata kılыңыз, anda bir Kur'an okuyunuz, andan bata kılıp durayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Пайғамбарларымызға, сахабаларына, үй бүлесіне, мұсылмандарға, пейса біла шүкіран соғыны жам еткендерге ашты. Ақым болған қолда жүрсін. Аллах. Жерлердің немелері. Аттары. Аттары жазған да. Естіп қандай. Бисмиллахиррахманиррахим. Адамдар, келген адамдар бұл жерге келіп, өздерінің ақ сұптары бар, материалдары бар, мұнығы таштап қойып, мұнығы жерге чырақ қойышады. Арқандай орылар, бойында барлар, төрөгендер, şu жерге чырақтар қойып, бұл жерін айландырып, шыпырғымен айланып шыпырады. Баяғы шаға кішіне будай, судай, арқандай күріш кішіне таштап қояды, ошоны кімізі тауып алса, озға салып жейді да. Тауыпса күріш болып қалса күріш, будай болса будай, қандай ұрық болса, жегіш тұрған болса, озға салып соны жеш керек. Çırak күйгізгенге жай қылып қойдыңыз, сіздер қылғансыздар бұны? Шындай жасап қойғансыздар? Çırak қойшы жер да. Бұл жерге қояды, екі чекесіне қояды, күмбезге қояды. Балалы болғандар, анам... Орықшандар, әркім келіп өзінің немесін қылы береді, әрқандай. Шаштарын алдырып келіп, шаштарын алып кетеді, баласы тұрбағандар барды. Кете береді, бала тұрбайды, ошылар келіп шаштарын қойып, атын тұрғын бай, тұрды көл дегендер қойып, баласы тұрып қалса, кейін дағын төрелесе, дағын келіп, мал алып келіп, құдай қылып, шындай тықып кете береді да жылар, негізінше. Кейінен құдайдың айтқандай болады ден. Құдайдан. Бірінші құдайдан сұрайды да, анан ақын баға себепкер болып қалды. Бұл дағы құдайға жақын адам болған да. Бұларды мені атам айтқан, мен чоң атам көрген емес, атам айтты, ошо өсөр алып келіп, аты өсөр болған, ошо кіші алып келіп қойған, ошо киіктер мүйіздешіп еді да. Сіздің чоң атаңыз, атамдан ағасы. Мұнау қорсам, кейін ақын бағана кейін да бір исададан келіп, саттар деген, ешан деген кіші келіп, ұшағы шақты қылып жүріп, шоны күмбезді мұнау. Мұнау чилдехана болады. Бұл чилдехана мұсылманшылық айтқанда илімге сусап, чаңқап, Құран жаттай тұрған, мұсылман кітептерін оқып, шөйті өзі сіңіре тұрған жай да негізінен. Бұл қанша болды бұны құрылған? Бұл дағы ескі, şu ақын бағаны уағыда болған негізінен. Кейін бұрағандан кейін қайрадан түреп шипырлап қойғанбыз да. Бұл топырақ еледі, жерде еледі, төле болып жатқан. Аз келсеңер көресіңер. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұл мына ескі емелері о, дей ма? Стойкалар көріп тұрады, ескі. Жер төле болғанда, жер насыға топырақтар қалыңдығын көрдіңер мұна. Мұна жер намаз оқып тұрған, кішкене мешітте жері болғанда, шоға намаз оқып жатқан. Шөті шілдеге келген адам мұна жері, мұна намаз оқып тұрған жері болған. Бұл жағыда не? Бұл жақ не? Ақын бағаны ғары де мұна жерді айтады да, мұна үшін. Несі деп? Үңкір ұшыл бұл? Үңкір мұна үшін. Ақын бағы шына кіріп кетеді екен, биағы Ленабаттан, Тажикстандан, Өзбекстандан шықшы екен де енді. Ал енді Құдайға жақын ағылды, шуда кірген, аяқта жүре өрген да. Ошонда түшініп болғанда. Енді мұның ішінде жол жоқ болса керек. Бірақ ешкім кіріп көрген емес бандан кейін? Ешкім көрген емес, аяқтар топырақтар басып қалған да. Бүтіп қалған, кіріп болмайды. Құдайға жақында сүф десе бар болып, сүф десе жоқ болып тұрғандай еле сөз да бұл. Азыр мынауның тереңдігі қаншалық ем? Ешқанша емес. Аяқтан кішкене тазалап, топырақтарын кішкене тазалап қойып. Мұндай кіріп көрбеймін бе бәға? Батасыз ба? Кірсең бір кіріп көр. Батан ба? Жатып кет топыр. Топырағы ям дары болады. Сөйкенсең іштеке болады. Қорқынышты емес пе? Жоқ. Адамда кіреді да, осы өткечен кішкене өткечен кіреді. Қандай кіреді? Кішкене дан чоңғай тұқыға тұреді. Кішкене тазалап, аяқтарын тазалап, білмен, дан не қылып қойған аяқ.
кайрадан Ленин атка кетип калган Кайратка. Урматтуу замандаштар, мына Азиреткул агабыз айткандай, ошол айтылуу ошол Олия Акун бабанын ушул башка бир айылдар менен байланыштырган үңкүр жолу ушул дейт. Эми азыр ушул замандар өтүп, жерлер титиреп, нары бери болуп бул топурак түшүп, тосулуп калган деп айтып жатат. Негизинен эми биз үчүн сырдуу бойдон дагы эле калат, анткени бул көптөгөн кылымдар мурда болгон окуя экен. Анда кайра чыгабыз. Не экен? Чоң эле экен? Чоң экен, андан ары кетип болот экен да. О жерге келип, экиге намаз окуп кетишет, келгендер. Жайнамазды Жыракылат, баары окуп кетишет айраттан алып. Мына кышкы күнү мына чыккан немелер түшүп ташат, булар тазаланат азыр. Жүргүлөр аяка чыгабыз дагы. Бас. Жүрөм, мен сиздин аркаңызда. Üçüp ketпе, мага сүйөнүп бергир. Жүргүлөр эми мына жака бирак. Мына теректин асты Акын бабанын суу сактаган абыз деп койгондон мурунку абыз деп койгон. Суу жөтө көлкүп турган, буяктардан арктардан суулар келип турган. Мына чуңкурбу? Мына жерде дагы эки чоң мындай терек болчу эди. Бул 80 жылдан суу бербей, мына жакта бир адамда илим алып жатканды ишпеген деп камап, анан суу бербей койгондо кургап экөө кулап жок болгон. Бир эле ушул терек калган да. Мына азыркы айтканча Акын бабанын ушул жерде тапчаны болгон да. Акын бабанын тарыгы ушундай. Мына дөңдү көрүңөр, мына дөңдү. Мына дөңдү. Ошо дөң Коонпая деп коебуз биз. Акын баба ошол жака коон экчү экен да. Кадимки коонду? Коон экчү экен ошол жака. Эрте жазда ошо апрель, май айларында ошондо коонду эгип, абетке ушундай келип, абетке олтурса, мына жактан 5-6 солдаттар келген экен. Келгиле десе, биз сизге келдик. Акын баба ким? Менмин. Силер ким жөнөттү? Эми Кoko хандыгы хандардын убагында болгон экен да бул. Сиз жөнөттү, ошо сизди алып кетишибиз керек. Болуп олтургула деп олтургузуп коюп, анан мындай чыгып, анан кызматкерлери бар экен жаш. Анан жаңы үйлөнгөн бекен. Айтып бере, бар, коонеге жерге барсаң, коон 3 коон пишип турат. Барып, бирөө калсын, экөөнү алып келгин деген. Азыр эле экип келдик го деген деп жүгөрүптүр да. Айтканда бары парзансыз өткөр акы, айтканда бара бербейсиңби? Барсаң? Барсагы 3 коон Кудайдын амры менен коон бишип турган экен. Жаңы эгилген коон. Жаңы экип келген Кудайдын эмесин бишип турат. Экөөнү алып келип союп жедирген дагы. Силер жегиле, мен пешинде окуйын деген дагы пешинде улар жегип туруп пешинде окуган. Шунда кетип баратканда анан силер бара бергиле, мен артыңардан жетип барам дептир. Анан баягы от Нарге деген от бар, чөөнү ошон баш жакылдым да атып жүгөрүптүр. Дагы жолдо сүйлөшүп бара жатып, хандын эмесиге биз сооп жаназасына барат экенбиз да дептир да. Ондай дебең, барсаңар көрөсүңөр дептир. Барсагы каркыратып баягы хан жан тартып жаткан экен, барышы менен жан бериптир. Жаназасын окуп кайтып келиптир. Кайтып келгенден кийин анан баягы экөөнү жаңы үйлөнгөндөр окшойт да, чакырып бияк келгиле. Силер энди мен силерди парзансыз өткүр деп койдум. Силерден энди бала болбойт. Экөөгө 2 талынын чыбыгын берип, мына дөңдүн башка чыккыла дагы, мына дөңдүн башка. Кыгыла тарабыга дөңдүн башына эркекке айтып сен сайгын. Аялына айтып сен аялсың да, чукурраак жерге сайгын. Деп айткан экен. Ошо жерге сайган кыяматка чейин силерге ошо 2 талдар дуа кылат. Силерде бала болбойт. Ошо дуа менен көгөрүп жатат. Аялыныкы нар жагда турат. Эркеги муну үстү. Азыр барсаңар көрөсүңөр. Биз ошол даракка барабызбы? Азыр бар. Ошол жерге шундай да тарыхы негизинен. Мына дарактар кандай экен? Акын бабаныкы да булар баары. Билбейсиңби? Эң чоң наргы терек ошо эң чоң терек. Көп жылды бар. Мына ичиден бар эди. 6-7 буларды жок кылдык.
трактор менен отун кылып астын ачып жаңы теректер чыкканда кургап калаганда ичи көк болуп калган. Бирок көктөп турат. Көктөп турат. Бирок тазаладык да, мына коор жай. Мүрзө. О, арча турган жер көрдүңөрбү? Арча турган жерде мен атам менен энем өшөт да. Бияка келген адамдар сөзсүз ошол даракка барышабы? Эми жаңы келгенде барып келишет. Кызыгып, Кызыгып. Кызыккан адамдар да бар. Эми ден соолугу бар ошака чыгып келет. Ооба. Аяка барып чүпүрөктөрү байлап өздөрүнчө бирдемелер кылып келишет да. Эми канча чыгат бийиктиги? Тоонун башында экен да бул. 200 метр, 300 метр эми. Көп болсо дейсизби? Siz жаман жакынын айттыңыз. Мен баягы Бер колуңду. Аны ойлоптум да, анычы. Аны. Мындай тоодо деп элестеткен эмесмин мен негизичи. Мындай тегиз эле жерде элестеткенмин. Siz bizди алдап азгырык демесизби? Азгыр эле кеттиңиз го siz bizди алдап эле. Чөтө мен ошентип ойлоп атам, ойлонуңуздар мындан арыга. Азгырып кетип кандай эле болду магачы. Бүркүттүн изиби? Бүркүттүн изиби? Бүркүттүн изи. Бүркүттүн изи менен басып келген турбайбызбы? Тайлан айылынын тоолорунда жүрөбүз. Бирок чындыгында биздин жаратылыш өзүнчө керемет. Ошол жаратылыш менен эле бирге жан жаныбарлар, канаттуулар биздин эбегейсиз байлыгыбыз болуп эсептелет. Ага бир далил мына бул жерде сиздер көрүп тургандай бүркүттүн издери. Абдан чоң издер. Кең мага бер. Яка эми шамал келди го. Охо. Аса чоң экен, ай. Мына сага сулуулук, оң карасаңар, йой. Мына сыйына турган дарак окшойт да, буякта бир нерселер байлап коюптур го баягы. Эми элдер келгенде жанагы Ахун бабаны отургузган дарак экен да. Биз азыр ошол айтылуу Олия Ахун баба отургузган 5-6 кылымдын тегереги болуп калган дарактын жанында отурабыз. Ушул дарак жөнүндө бир кененирээк маалымат алуу үчүн биз азыр Азиреткул абабызга кайрылабыз. Эми айтсаңыз, бул дарак мына бул жерде эч кандай суу жок экен. Бул кантип көктөп турат? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми бул негизинен биринчи Ахун бабанын кызматкерлери олтургузган дарак. Бул энди Ахун баба буга дуа кылган. Шунчалык энен Ахун бабанын дуабы Кудадан болгонбу? Ахун баба өтө Кудага жакын адам болгон. Кудадан не сураса ошону берип турган да. Ошондон болсо керек. Бул мына көрө өзүңөр көрүң, бул жагы сай, ал жагы сай, бу жагы тоо, бу жагы ылдый жак. Эч кандай бе суу көгөрүп жатат бул жерде. Таң калыштуу да, сырдуу. Эчтеке айтып болбойт. Ушул бойдон көгөрүп турат. Негизи эки дарак отургузган деп айтыштыңыз да, бирөөсү кайсыл жакта? Бирөөсү азыр мына ал жакта, мына чукурураак жерде. Аялыныкы. 2 жаш болгон экен да. Жаш жубайлар балалуу боло элегиде болгон экен да бул. Эркеги мына кыбылат тарап, мына кыбылат тарап. Биз ошого жакка толтурубуз деген ошол жер. Аялы сен аял адам кичине көрүнбөй турган чукур жакка эме кылды. Эми жазында көктөбү? Көктөп, гүлдөп, көгөрүп турат. Бирок күз айында кышка жакын кар жаап, сыр болуп тоңуп калганда, оор келгенде мондай дарактар сынып калат да. Атак жакшы. Эми аз жана таң калдык да, адамдар келип чүпүрөктөрдүн материалдарды байлап кетти да бул даракка. Негизи көргөнү келгендердин саны көп элеби? Адамдар мына өзүңөр көрүп чүпүрөктөр канчасы мен алып таштаган. Бул энди туура келбейт мусулманчылыкка. Көп адам келип сип тапкан чүпүрөгү барбы, плоточкасы бар байлап кетет да энди. Ошого сыйынып кетет да. Негизинен. Эми сиз өзүңүз айттыңыз го, жана ушул жерде жалгыз өзүңүз ушул тоодун түбүндө өзүңүз жашайт экенсиз. Бир эле өзүңүз үй бүлөңүз менен эле. Анан бул жака чыгып, анча чарчаганда чыгып,
Разак шаарын карап эс алган эс алат экенсиз да бул жерде. Дайым чыгып, өзүбүз чыгып, мал кайтарып, Жеңем менен жылкы айдап, көрүп, коноктор келсе алып келип тааныштырып. Ким келсе көрсөтүп кетебиз да биз. Бул жактан алып сиздин үйүңүзгө жакын эле да бул. Мына арт жагында менин үйүм турат. Дайым жумуш. Жумуш адамдар азыр убакта көп ооруйт да эми. Баары эле ооруй берет. Эч бир кара жумуш кылып терилеп бир жумуш кылайын деген адамдар жок. Керек болсо туалети дагы, суусу да, кир жуугучу да бар, баары коркучан болуп калган. Биз мына физический жумуш кылабыз. Мен дайым адамдарга айтам, силер мен жака келип ичени агыла, менде жумуш көп. Терилеп иштей берсеңер, ден соолук да жакшы болот. Жашооңар да жакшы болот дейм да. Кээ бирлерин балдары чоңоюп калганда ошол жака берип коебуз. Бирөө алдым да. Кээ бирде ошол жака барып жашап да келет, бош болгондо, иш болгондо мага келип жардам берет кышында, эми кичине жеңилирээк. Каникулда. Анда жакыныраак барып таанышабыз эми сиздин. Үйгө барып кеттик эми. Бирок кеттебиз жүрүбүз. Мына бул жерде малина. Өйдө жактарга чыноктор эгип болгон. Малина кардары кандай болот анан? Кардары жакшы, бил жакшы болду. Чакасыны 350ден саттык бил. Кар, бул малина жакшы экен да. Кар жааганга чейин пише берет экен. Кар жаап тоңот, малина токтойт. Ага чейин сала берет. Клиенттер бул жайлоодун малинасы жакшы да болот экен да. Вареница адамдар уже клиенттер өздөрү заказ этет. Мен алып барып эле берем. Чыдабаганы келип өздөрү алып кетет. Малинаны? Жакшы эле киреше болот экен да малинанын да. Киреше жакшы эле. Сен жакында алып келген. 2 жылдан бери эми сатып жатабыз, күчкө эми. Анан нар жакта чыноктор экенбиз. Өйдө жактарында. Ылдый жакта огородторго картошка келет, помидор, бадырын, болгар, жашылчаны бар эле өсөт. Бош. Эже ар бир күн эртең менен мына ушундай башталабы? Ооба, ушинтип баштайбыз. Эртең менен туруп ушинтип уйларды саап. Негизи канча уй сайсыз? Кышында 4 уй саймын, кызым. Ушул. Күн сайын эмне менен өтөт күнүңүз? Сыйыр сайсыз, дагы эмне болот андан ары? Сыйыр саймын, сыйыр сүттөрүн тартам, каймак чыгарам, айран кыламын. Жумуш менен болуп, күн өткөндө сезбеймин. Кайтып айылга барсам, зерип кетем, жүрөгүм сыгылып кетет. Ушу жака көнүп калдым окшойт. Экспедицияга келип турабы? Жазында келишет, кышында деле келишет. Эже келиңизчи, мен дагы бир саат сиздин түйшүгүңүздү татып көргүм келип атат. Макул, ал. Эч нерсе кылбайбы, теппейби? Жок, кызым, теппейт. Сай бер. Сүттү эмне кастар? Кышында сүттү. Баламдын сехи бар, булочный сех. Булочный сех иштетет. Айранны, каймагыны балдар жейт. Каймагыны өзүбүз жегенибизден кийин сүтүнү, айраныны сехке берем, булочка чыгарышат, кекис, ошолорго жумшайт, пряник чыгарышат. Жазында болсо курут май жасаймын. Жазында канча уй сайсыз? Жазында 10-15 уй сайбыз. Негизи жашоо оорбу бул жакта, тиричилик? Көнүп калганбыз. Жумушка көнүп калганбыз. Чарчабайсыз деле? Жок, чарчабайм. Негизи жырга болуш керек, баягы күн сайын таза. Таза хаба. Тамак азыктанып, ошондой. Жазында бүт неберелерим келет. Жазында. Кышында десат мектептерге барат, каникулда баары келишет. 4 уул, 1 кызым бар. 11 неберем бар. Бирок жаш көрүнөт экенсиз, балким көп эмгектенген адам жаш көрүнөт деген сөз чын туура окшойт. Ошондой окшойт.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен азыр Тажикхан эженин бир күндүк эмгегинен бир кайсы бир бөлүгүнү байкап көрдүм. Тажикхан эже кышында 4 уй сааса, жайында 15 уй сайт экен. Чынында сизге баа бериш керек, эмгегиңизге таазим. Бобок. Ана бобок, ана менин кызым бобогу. Бобогу. Моде. Бобокторду жылуурабы нар жака камайбыз да. Бияга тамга турбайбыз. Bayramdın Beben dedim. Mınдай каймагы берип. Алып кышында коймойбу? жана тоодо жүргөндө. Башка айран ешким мындай эмес, ошто. Сонун экен. Тоонун этегиндеги жалгыз биргегил. Ошол жерде мына чыныгы таза азыктагы менен тамактанып жатабыз. Айран, каймак, сары май, борсок. Бул өзүнчөлөр бир адамдын ден соолугуна пайдалуу азыктар. Туурабы? Ооба. Аябай даамдуу экен. Өтө даамдуу. Биздин айыл, бизди сүйүбүз, береке көп, толо үйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк сага калат сүйүбүз. Ыйыктыгың сенин билемин, дайым таза сага тилегим. Алыс жакта иштеп жүрсөм да, сен деп соготтай. Шуну менен биздин Leylek районунун Тайланд айылына болгон сапарыбыз аягына чыкты. Биз бүгүнкү чыгарылышта кесиптешим Кайрат Жапаров жана жалпы чыгармачыл топ айылдын тарыхын изилдегенге жана андагы сырларды ачканга аракет жасадык. Саламатта калыңыз. Биздин сүйүбүз, береке